Эфир башында да сиздерге эң сонун бийликтер даярдалган дегенбиз. Мына ушул бийликтердин ээси биздин студияда конокту. Азыр экранга байланыш телефондорубуз чыгат, андыктан сиздер дагы камданып туруңуздар биздин суроолорго жооп берүү алдында. Бая жогоруда белгилеп кеткендей, майрамдык эфирибиздин алкагында биз ошол майрамдын урматына дейбизби, жагымдуу бир белектерибизди ойнотуп, белек ээлерине беребиз дегенбиз. Оюнун шарты болсо өтө жөнөкөй, жагымдуу куттуктоолор ыры менен аралашып, ушул айымдардын эл аралык 8 март майрамына карата бир жагымдуу баягы ырлар болуш керек, куттуктоолор өзгөчө. Ырсаттарды айтышыңыздар керек, анан дагы 8 март аял затынын эл аралык майрамынын тарых таржымалына дагы токтолуп кетишиңиздер керек, биздин оюнубуз шарты. Ал эми белекти берүүчү биздин үй кожокеси дейли, жаш айым, эмгекчил, эки баланын мээримдүү энеси, бир үй бүлөнүн сүйүктүү келини, сүйүктүү жубайы бүгүнкү күндө өзүнүн үйдө отурбастан, жөн гана отурбастан өзүнүн ишкерлигин баштап, жалпы Талаш шаарынын тургундарына таттууларын арнап жаткан бизде конокто тааныштыралы, ардактуу көрөрмандар, жеке ишкер өзүнүн таттуулары менен азыркы учурда иш алып барып келе жаткан Ак Канат Станбек кызы. Кош келипсиз майрамыңыз менен. Саламатсызбы? Кутман-таңыңыз менен. Саламатчылык, чоң рахмат, сиздердин дагы кутман-таңыңыз менен. Майрамыңыз менен. Майрамдык маанай жакшыбы? Жакшы. Мынакей биздин столдо жайнап турган таттууларды көрүп жатабыз. Демек, бул ишкерликти качан баштадыңыз? Эмнеден улам өзүңүздөн байкадыңыз? Таттууларга жасоого да бул өзүнчө бир кандай бир шык керек да. Шыкты качан байкадыңыз? Бул шык негизи турмушка чыккандан кийин башталган. Өзүмдүн үй бүлөм үчүн, балдарым үчүн жасап жүрүп, анан кийин туугандардан, тааныштардан заказ түшө баштады. Ошентип анан акырындан башталып кетти. Жакшы, бүгүнкү күндөчү буйртманы кактан аласыз, кардарларыңыз көппү? Кардарларым Кудайга шүгүр. Күнүгө болбосо дагы бир арада болуп турат. Тааныштарым, туугандарым, коңшу, кошуналар дегендей жакшы эле. Жакшы. Ушул жерден биздин телекөрүүчүлөргө бир кулак кагыш кыла кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо азыркы учурда ушул 8 март аялдарынын эл аралык майрамына карата биздин жаш ишкерибиз ушул таттууларды алып келип жаткан учуру, ушул таттууларды мен да алып таңында бир ысык чай, ысык кофе менен даам сызып калам деген болсоңуз, аракет кылыңыздар. Бизде байланыш телефондорубуз экранда чыгып турат. Мына ушул байланыш телефондору аркылуу өзүңүздөрдүн бүгүнкү күндө жалпы аял затына калуу тилегиңиздерди айтып кетсеңиздер болот. Калуу тилек жөн гана кара сөз менен эмес, ыр саптардын коштоосунда болсун. 4 гана ыр сап жаза калсаңыз, ойлоп таба калсаңыз, албетте ал чеберчилигиңиз жогору бааланып, бул белектер сиздики болот. Андан тышкары 8 март аялдардын эл аралык майрамы кайсы жылдан баштап белгиленип келет? Анын көтөргөн инициатива кимге таандык? Мына ушул тарых таржымалына кыскача токтоло кетиңиздер. Биздин бөлүн убактыбыз аз эле, ушул убакытта жетише калыңыздар. Анан көрөрмандарга дагы бир оюнун шартын талабын эскерте кетели, ардактуу көрөрмандар. Ыр саптары десе эле баягы интернет айдыгындагы 8 мартка карата жазылган ыр саптар эмес, өзүңүздүн жеке баягы фантазияңыздан, оюңуздан чыгарылган оригиналдуу ыр саптар болушу тийиш. Арасына таңкы талас же сыймык, чолпон деп кошуп кетсеңиз, андан да сонун болот эле. Анда дароо бир 2-3 белекти ыйгарабыз го. Маегибизди улантабыз. Анда биз айтсаңыз, рецепттерди каяктан аласыз? Интернеттенби же өзүңүз баягы даамга жараша кошо бересиз, кандай кыласыз? Рецепттер көбүнчөсү чоң кондитерлерден онлайн курстарын сатып алгам. Аларды сатып алып кайта өзүм үйдөн отработка кылам, өзүмдүн шартыма жараша даамына, вкусуна карап. Ошондой эле. Көбүнчөсү окуйт дагы экенсиз. Ооба. Эң башында баягы ушул ишкерлик менен алектенип жатканда интернет айдыгынан карап, анан кээ бир кезде окшошуп, кээ бир кезде окшошпой калган күндөр болду беле? Албетте, окшошпой калган күндөр да болот. Жасайсың, окшошпойт. Негизи неме кылыш керек да? Эмгек кылыш керек. Эмгек кылсаң берет, Аллах тааламчы. Жасай берсең окшошот да. Ал эми мындай учур болду эле, кызык учур да. Мисалы сизге буйртма келип түштү, 7 саат 12-де даярдап беришиңиз керек, бирок сиздики окшошпой жатат. Эмне кыласыз? Ушундай учур болду эле. Болот, андай учурлар деле болот. Кардарлар менен сүйлөшөм. Ушундай болуп калды. 1-2 саатта кайта ордуна тургузуп берем, жасап берем. Кайра жасайсыз. Кардарларым деле түшүнүү менен кабыл алат. Ар кандай болуп калат, кээде свет күчтүү болуп кетет, кээде жок болуп калат. Мындайлар болот. Кээде духовканы
көбөйтүп салган учур болуп атат, балдарыңыз келип чыккан. ооба болот. Кээбирлер болобу мындай мага ушул 15 мүнөттүн ичинде керек эле жасай кал дегендер. Шашылыш келген буйрут мага. Андайлар болот, бирок андайга мүмкүнчүлүк болбойт да. Бир таттууну жасаш үчүн канча убакыт керек дедиңизге? Мисалы, могу жерден эле пончикти алсак, буга бир жарым саат убакыт кетет да. Бир 5 мүнөт аралаштырасың, 25 мүнөттө бышырасың. Анан айтсаңыз, эми ушул өзүңүздүн баягы хоббиңиз бүгүнкү күндө ишкерликке айланып баратты да. Анан үйдө отурган айымдарга эмне деп айта элеңиз? Жөн отурбай акча тапкыла деп бир үндөө таштайт белеңиз? Албетте. Колуңардан эмне келсе кылгыла демекмин. Кондитерlikпи, мындай кол өнөрчүлүкпү, бардык нерсени кыла берсең эле окшошот да. Ошон үчүн үйдө отурган келиндерге деле айтат элем. Неге шыгыңар бар, ошону кылгыла. Меники ошо кондитерлик жагы экен. Ошону тандадым, өзүмө жагат. Муну үйдө колдоо болбосо, аял затын иши алдыга жылбайт. Ооба. Сүйүктүү жарыңыз ошол эле бир үйдүн келинисиз, ата-энеңиз колдоп атабы? Ооба, алар бардык жактан колдойт. Колуңдан келеби, кыл. Кылып көр дейт, кылба деп. Мисалы, жолдошум деле, үйдөгү апам деле бардык жагынан колдошот да. Түн болобу, күн болобу, менин балдарымды карашып, азыркы учурда дагы 5 айлык баламды жолдошум алып калды үйдө. Ага да рахмат айтам. Бардык жагымдан колдойт. Буюрса алдыда кандай пландарыңыз бар? Өзүнчө бир дүкөн ачсам, балким сизге окшогон ошол таттууларды жасаган айымдарды ишке чакырсам деген бир максат кыялдар барбы? Албетте. Балдарым буюрса, чоңоюп калса, бир студия ачсам деген, кондитерлик студия ачсам деген тилегим бар. Буюрса аны ишке ашырганга да аракет кылабыз. Жакшы. Анан сиздики башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Бүгүнкү күндө базарларга, дүкөндөргө баш баксаң эле ушундай таттуулар көп да. Сиздики эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Биздики домашний кондитер. Көбүнчөсү мындай натуральный азыктар менен жасаганга аракет кыласың. Маргарин, мындай арзан продукты колдонбогонго аракет кылам. Ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Биз да ошол элдин ден соолугуна кам көрүш үчүн натуральный азыктар колдонгонго аракет кылам да. Өзгөчөлүгү ошол. Өзгөчөлүгү ошол демек, бардыгын үйдөгү азыктар менен, ошол эле каймак, ошол эле сүт, сатылма эмес, үйдөгү табигый азыктар менен. Мынакей, кандай өзгөчө. Эми өзүңүздүн брендиңиз барбы? Аталышы кандай? Эмеси аталышы Акканат Байкере деп чыккан. Жакшы. Ал эми үйүңүздө баягы буну деле жасаш бир топ эмгекти талап кылат да. Анан көбүнчөсү ким кол кабыш кылып, колдоо көрсөтөт? Ошол боюнча айтсаңыз. Колдоо көрсөткөндө меники үйдөгү апам, кайненем, балдарым да карап берет. Мага ошол чоң колдоо. Калганын өзүм эле жасайм да. Бизде байланышта көрөрмандарыбыз бар, анда кабыл алалы. Ардактуу көрөрмандар, десек алыстап кетти. Бирок азыркы учурда биздин байланыш линиялары бош. Экранда турган номерлерди терип, бизге түз эфирге байланышка чыгып, жогорудагы оюнга катыша турган болсоңуз, оюндардын талаптары өтө жөнөкөй. 8 мартка карата арналган ырсаптарын окуйсуздар, укаштык менен. Анан кийин 8 марттын тарых таржымалын кыскача айтасыздар. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутматаңыз менен. Рахмат. Каяктан байланышып атасыз, аты жөнүңүз? Терешкова белгилеген Копенгаген шаарында. Жүргөн толук билбей атам да. Матка карата энелер үчүн сүйүктүү, татыман кай сулуу энем, мээримдүү жүрөгүмө жылуу энем, ширилген жакут менен көркү чексиз, тамшанган татына кай алтын энем. Дүйнөдө табылгыс береке. Баракелде. Десе сөзүнөн адашып кеттиңиз, Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу, каттап коелу. Атым Темиралы. Темиралы мырза. Каяктын тургунусуз? Рахмат, айлана неберемди чыркылдым. Майрамыңарды тирен. Рахмат. Эфиринде чыгып жаткан кыздар,
Келиндер, алтындар, айымдар, 8-мартыңар менен, майрамыңар менен. Рахмат, биз кийинки линияны кабыл алабыз. Темиралы Байкенин ырын уктуңуз, өзүңүз багымда байкап туруңуз. Салыштырып турабыз, ардактуу биздин коногубуз. Дагы да болсо бизде байланышка чыксаңыздар болот, ардактуу көрөрмандар. Линия бош. Бизде убакыт чектелүү. Мына билектерди берели, таттууларды берели, андыктан шашылыңыздар демекчибиз. Сиздерде дагы ушундай талант бар болсо керек десек, бизде көрөрманыбыз бар, анда эмесе кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз. Байланышка чыккан көрөрмандарга эскертүү иретинде айтып коелу, байланышка чыкканда сыналгынын үнүн азайтып, же болбосо башка бир бөлмөгө чыгалыңыздар туура болот. Анан байланышка чыккандан кийин өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү, каерден байланышка чыгып жатасыңыздар, толук түрдө айтыңыздар. Себеп дегенде оюнга биз катташыбыз абзел. Эгерде айтпасаңыздар, сиздер жеңүүчү болуп калган учурда дагы сиздерге белек бербей калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан оюндун шартын так туура аткарганга аракет кылыңыздар. Келиңиздер, бизде байланышта угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, каяктан байланышып атасыз, аты жөнүңүз? Угуп атабыз, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Сиз түз эфирдесиз. Мына ушундай болот да, сыналгын үнүн азайтасыз. Амансыңбы барыңар? Аманат бар өзүңөргө айтылар. Кайттырбастан киректелген бүгүнкү куттуу болсун 8-мартыңар. Ай, баракелде. Рахмат, майрамыңыздар менен. Келиңиздер, таанышалы. Десек, ырынай ардап эле, биздин көрөрманыбыз четтеп кеттиңиз. Ыраазычылык билдиресиз. Албетте, ушунча байланыштан сиз дагы байланыш бизге кийинки байланышта биздин көрөрманыбыз бар, убакыт чектелүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Саламатсызбы, Кутмат аңыз менен? Кутматтан. Аты жөнүңүз, каерден байланышка чыгып жатасыз? Айтматов районунда Жөнтөө айылынан Мураталиева Урпаян. келиңиз, ырчактарыңыз. Кыргыз элимде тынчтык болсун. Таалайлуу иштеп жаткан ишиңерге бакыт консун. Кең болуп келечегиң аял заты. Келе жаткан 8-март байрамыңыздар куттуу болсун. Ай, Байрамыңыздар куттуу болсун. Көңүлүңүздөргө дайым эле кубаныч, шаттык толсун. Жадырап жайнап өмүр бою жашооңуздар дайыма байрамдагыдай болсун. Ден соолук жана ырыскы болуп, кайгынын жүзү өзүңөрдө, үй бүлөңөрдө деги койчу жер жүзүндө эч болбосун. Бүгүнкү же болбосо эртеңки майрамыңыздар куттуу болуп, кечинде кыз келиндериңиздер сиздерге белек алып келип шаңга толсун. Кайгыруу, капалануу жүзүңүздөрдө эч болбосун. Кыскасы кымбат көрүп кабыл алыңыздар. Апаңардын тартып эткен куттуктоосун. Аял заты аман болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Ай, баракелде, рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы майрамыңыз менен негизи эле бүгүнкү эртеңки деп бөлбөйбүз. Ушул март айын жалпы аял заты үчүн бир арнап деле койсок аздык кылат, Ыраазычылык билдиребиз, мынакей аяк сандары бизде. Жаттап калып туруңуз, кимдин ыры жагып атат, билектерди тапшырабыз. Десек, биздин убакыттагы соңуна келип бараткан экен, андыктан Белек тапшырып жетишеличи. Мынакей бизде активдүү болгон көрөрмандарыбыз өз ырсаттарын арнады. Кыскача болсо дагы ошол 7-март аялдар эл аралык байрамынын тарыхтары жамаат токтолот. Сиз кимге бересиз? Бергене Темирлан Байкеге берели. Неберем үчүн аракет кылдым деди. Андан кийин азыр эле Айтматов айылынан катышкан апабызга берели. Андан кийин дагы болду бизде. Дагы бир Байке дагы ыр арнады. Ыр арнап эле өз аты жөнү бар. Ал Байкеге да аракет кылыптыр, аракети үчүн ага дагы белектен беребиз. Демек биз каттоочуларды каттадык, ардактуу көрөрмандар, биздин дагы оюнга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Болду, будан кийин байланыш, SMS билдирүүлөрдү кабыл алууну токтотобуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, байланышып калыңыздар дегенибиз ушул болчу, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Бирок бүгүн биздин апаларыбызды кубанткан Айтматов районунан байланышка биздин апабызга өзгөчө ыр саптар үчүн, өзгөчө кабыл тилеги үчүн мына биздин коногубуз таңында эмгек кылып даярдап келген таттууну сизге ыйгарабыз. Бизге эфирден тышкары байланышыңыз, анан Темирлан Байкебиз дагы
бизге байланышкан. Ошондой эле аякы саны 29 менен бүткөн номердеги биздин абонентибиз, телекөрүүчүбүз, аты жөнүңүздү айтпай эле ыр сабыңызды ардап кеттиңиз. Мына ошол көрүүчүлөрүбүзгө биздин коногубуздун атынан өзгөчө белек таттуулар сиздерге берилет. Ал үчүн бизге саат 5ке чейин, кечки 5ке чейин ушул биздин телеканалга келсеңиздер, сиздердин белектериңиздер сиздерди күтүп атат. Даректи тактап айта кетели, Сарыгулов 1-май көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Мына ушул кеңсебизге келип, бүгүн саат 5ке чейин жеңүүчүлөр өз таттууларыңыздарды алып кетсеңиздер болот. Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Ушул жеңишти буйруган албетте биздин Акканат кызыбызга да ыраазычылык билдиребиз. Сизге эртең микрофон жалпы аял затын, өзүңүздүн жакындарыңыздарда, балким бүгүнкү күндө туулуп жаткан, өздүк майрамын майрамдап жаткан жакындарыңыз болсо, куттуктап кетсеңиз болот. Бардыгыңыздарга рахмат. Эртеңки 8-март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Мени ушул жарык дүйнөгө алып келген апамдын дагы майрамы менен куттуктайм. Жана ошондой эле мага колдоо көрсөткөн үйдөгү апама да рахмат. Анан ошондой эле эртең 97 жашка чыгып жаткан айылдагы чоң апам, кайнене, чоң кайненем. Аны дагы эртеңки туулган күнү менен куттуктайм. 97 жашыңыз куттуу болсун. Өмүрүңүзгө береке, биздин маңдайыбызда небере чөбөрөлөрүңүздүн кашында аман болуңуз, бар болуңуз демекчимин. Ай бракенде, мына 97 жаш деген кандай жаш. Кылым картып жаткан биздин чоң апабызда бүгүн эртеңки туулган күнү менен 8-март майрамыбыз менен да куттуктайбыз. Бар болуңуз. Ар дайым ушул неберелериңиздин, уул келиндериңиздин төрүндө кашында албетте сый урматка бөлөнүп, каарлыктын дөөлөттүү күндөрүн кечириңиз демекчибиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Таңкы талас маалымат музыкалык программасы ушу менен өз эфирин жыйынтыктайт. Сиздердин кызматыңыздарда мен кесиптешим Сыймык Барманов жана мен Чолпон Сабитова болдум. Айныр Давирет, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Дагы да болсо майрам жакшы маанайда улана бермекчи. Биз сиздер менен эфир аркылуу көрүшкөнчө дейбиз. Ооба, жалпы аял затын, анын ичинде өзүмдүн апамды дагы, жана өзүмдүн жарык дүйнөгө алып келген апамды дагы, эки апамды бүгүнкү майрамдар менен куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуздар, ар дайым жаныңызда күлүп жайнап жүрүңүздөр. Кайрадан мыкты маанайда көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар.